Вот уже факт. Заснимите? Укук коргоо жана санитардык көзөмөл органдардын өкүлдөрү рейдти алгач Чердак кафесинен баштады. Бул жерде санитардык талаптарды сактоо боюнча түшүнүк болгону менен дайыма эле талаптар аткарыла бербейт. Текшерүү орган тараптан аларга эч кандай массалык иш-чараларды уюштурбоо керектиги эскертилди. Биякта деген 50 эле баш киши ага даже жетпейт азыр бияктачы. Вот, и как бы я считаю, что я, в принципе, не нарушала закон. Сиз туура айтасыз. 50 посадочный места болуш керек, но 50 посадочный места чисто по факту иштеш керек. Мисалы, келди, тамак заказ берди, кетти. Запрещается проводить массовые мероприятия, туулган күн, шерине, андан башка. И ал 5 адамбы, 100 адамбы, 10 адамбы, ал не имеет значения. Главное, өткөрүлүшүңүздөр керек, массовые мероприятия. Бирок деген менен түнкү көңүл ачуучу жайга туулган күн өткөрүү пландалган. Мындан бир нече күн мурун кардар 20-25 адамга ылайыктап буйрутма берген. Администрация аны кабыл алып, ал тургай мекеменин алдына кардардын сүрөтү тиркелген баннерди тактырууга уруксат берген. Когда мы заходили, сказали все. Биз качан мекемеге кире баштаганда алар текшерүү болот деп столдорду жыйнап ары бери жылдыра баштады. Биз бул жерде 2 саатка жакын күттүк. Бирок тилекке каршы киргизишкен жок. Буйрутма берген кардардын айтымында аларга текшерүү болорун же массалык иш-чара өткөрүүгө тыюу салынганын эскертишкен эмес. Нет, не предупреждали. Жок, бизге алдын ала эскертишкен эмес. Баары жакшы болорун айтып ишендирген. Мен аларга менин сүрөтүм түшүрүлгөн баннер болорун жана көп адамдар келерин айткам. Көңүл ачуу жайга талаптарды сактабаган үчүн санитардык көзөмөл орган тараптан протокол түзүлдү. Бирок администратор ага кол коюудан баш тартканы үчүн эми иш ички иштер башкармалыгына жана финполицияга өткөрүлүп берилет. В связи с чем вы отказываетесь подписывать данный протокол? Галочка турган жерлерге каршы. Например, мен биякта иштеп атканыма, почему это на меня будет оформляться, да? Нет, это на вас не будет оформляться, это будет оформляться на заведение. Рейдтин жүрүшүндө Арзо Чебак кафелерине да протокол түзүлүп, айып пул салынды. Бул жерде да орундардын саны уруксат берилген чектен ашып кеткен. Эти нарушенияны устранять этесиздер. Значит, иш алып атасыздар. Хорошо, азыр бизге болсо, ИП болсо, ИПнын паспортунун копиясын берип. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл органы дагы деле болсо массалык чогулуштарга, майрамдык жана эскерүү иш-чараларына тыюу салынгандыгын эскертет. Ал эми коомдук тамактануу жайлары үчүн отургучтарды уруксат берилген талаптын негизинде гана жайгаштыруу керек. Да, если вот столы, которые не используются, да. Колдонулбаган отургучтарды бир жерге топтоп жыйнап коюш керек. Мекеме ээси дагы аны кызыл лента менен курчап, байлап, же ал стол тейлөнбөй турганын жазып коюшу керек. После рейдовых комиссий, проверок совместными с разными структурами 4 районов. Текшерүү комиссиясынан кийин шаар ичинде айрым массалык иш-чаралар азая баштады. Айрыкча тойканаларда. Кээ бир кафе, ресторандар ишин токтотууда. Ал эми эл көп чогулган башка жайларда санитардык талапты сактоо өтүп жатат. Мындай рейдтик иш-чараны санитардык көзөмөл органы, экологиялык инспекция, ички иштер башкармалыгы жана райондук администрация биргеликте улантат. Бул жолу эскертүү берген мекемелер дагы кайталап талапты бузса кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Жазгүл Мадиенова, Анастасия Кан, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.